аймак, айыл чарба, билим берүү, ишкерлик, инновациялык долбоорлор, өлкөнүн жана инсандын өнүгүүсү, жамааттык медианын эл собол программасында ар шаршемби 13:00 жана жума 12:00. Бизге Facebook, YouTube'дагы жамааттык медиа баракчалары аркылуу кошулуңуз. Ошондой эле аймактардагы жамааттык медиа радиолорунан угуңуз. Кутман күнүңүз менен көрөрман жана угарман. Жамааттык медиа студиясында Эл Собол программасы өз эфирин баштайт. Эфирде мен Айгерим Кубатбекова алып баруудамын. Биз бүгүн туура тамактануу темасында күнүмдүк зыяндуу азыктарды химиялык реакциялар аркылуу аныктоо ыкмалары тууралуу сүйлөшөбүз. Ал үчүн студияга Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин Табигый илимдер жана туризм институтунун жалпы биология жана аны окутуунун технологиясы кафедрасынын ага окутуучусу жана Экомун ириминин жетекчиси Нурифер Ниязованы жана аталган университеттин студенти иримдин мүчөсү Айгерим Турдалиеваны чакырганбыз. Кутман күнүңүздөр менен студияга кош келиңиздер. Алгач биз темада кирерден мурда аталган ирим жөнүндө кыскача айта кетсеңиз, анан бул иримдин ишмердүүлүгү кантип туура тамактануу темасына келип калды? Рахмат. Бул Экомун ириминин түптөлгөндүгүнө быйыл 2 жыл болду. 3-чү жылга кетип атабыз. 2 жыл толук болду. Экомун ириминин негизги максаты ошо студенттерге, окуучуларга экологиялык билим берүү менен жаратылышты дагы жоопкерчиликти калыптандыруунун негизинде түзүлгөн бул ыктыярдуу кыймыл болуп эсептелет. Негизги демилгебиз ошо Экомун ириминин кийинки муундарга ушул экологиялык жактан таратуу, экологиялык билим берүүнү таратуу жайылтуу болуп эсептелет. Экомун ирими деген эң негизги эле бул университеттеги кадимки экология сабагынан ириминен башталган. Студенттер өздөрү мектептер менен иштеп, ушу желим бөтөлкөлөр, желим баштыктар менен аларды таштандылар сорттоо боюнча иштеп, өздөрү кошо иштеп келген иримдин жыйынтыктарынын негизинде түзүлгөн. Андан кийин көптөгөн иштерди алып барып жүрөбүз. Бишкек шаарында мектептерде, улуттук университетинде, университеттер арасында дагы мастер-класстарды өткөзүп, семинарларды өткөзүп, конок ачык лекцияларды өткөзүп иш алып барып жүрөбүз. Ошондой эле булар андан тышкары ушу экология багытында көптөгөн олимпиадаларга барып, ушу студенттер көптөгөн олимпиадаларга барып, жогорку окуу жайлардын ортосунда жана эл аралык олимпиадаларга барып жеңүүчүлөрү болуп келет. Ошол негизинде кыскасы айтканда экологияга кайдыгер карабаган активдүү студенттерден түзүлгөн ирим. Ошонун негизинде эле туура тамактанууга келип калган себебибиз азыркы убакытта баардыгыбыз эле билебиз, көптөгөн оорулар чыгып атат, кандайдыр бир жаңы белгисиз кандайдыр бир оорулар чыгат. Ошонун баардыгын карап келсек, биз өзүбүз эле жеген жөнөкөй тамактан башталат да, тамактануубуздан башталат. Ошо мектеп окуучуларында биз көп мектеп барып семинар өткөнүбүздөн ошо мектеп окуучулар сабактан чыккандан кийин ушу ачык жердеги мүмкүн чоңураак дүкөндөргө кирүүгө мүмкүнчүлүк болбойт же кандайдыр бир көп болот, ал эми сырттагы көбүрөөк басым жасалат да, чаак алып эле алган өзгөчө кичикирээк курактагы жаш балдар сырттагы нерсени көбүрөөк алып жешет да. Ошондо биздин туура тамактанууга келгенибиздин бирден бир себеби ошо окуучуларга ошо курамын изилдеп, өзүбүз үчүн да албетте кызык болгон, ирим болгондон кийин ошолордун курамына кайрылып, биз курамын карап көрүп, анан ошо курамында эмнелер бар, кандайларды жегенге болобу, болбойбу дегенде семинар аркылуу дагы ушу иримдин негизинде окуучуларга жайылтуунун негизинде туура тамактанууга келип калганбыз десек болот. Ошо сиз айтып атпайсызбы, бул студенттер иримге жаңы келгенде 1-курста бүтүп жатышса, азыр 3-курста уже аяктап жатышат. Анан иримдин мүчөсү катары Айгеримден сурагым келип атат. Мындай туура тамактануу темасында иримге келгенге чейин кандай билимдер эле, анан азыр эмне жаңы нерселерди үйрөнүп, оюңар кандай болуп өзгөрдү? Саламатсызбы? Биринчиден
негизи эле биз биринчи курстан жаңы келген учурда биз деген эми кызыгып ушул неме чипсы дегендерди кызыгып, мисалы киного киргенде дагы кызыгып ар кандай жечүбүз да, мисалы соктордун деле тамактардын деле составтарын окубай ушундай эле жей берчүбүз. Анан азыр ушул илимге кирип ушул тууралуу лабораториялык иштерди жүргүзгөндөн кийин биз ошол составтарын окуп, чындап эле мен өзүмдүн ден соолугума кам көрбөй жатыптырмын деген ойлорго келдик да. Мисалы бизге кандай айтсам, көбүрөөк мүмкүнчүлүктөр болду бул жака келипчи. Мисалы Айыл Жергесинде мындай лабораториялык немелер жок да. Анан биз университетке келип ушулардын баардыгын көрүп, биз дагы кийинки муундарга биз мугалим катары өзүбүздүн мындайча айтканда кичине болсо дагы салымыбызды кошуп кетели деген ойлор келди да. Чын эле сиз айтып аткандай бул тема актуалдуу, өзгөчө. Анын канчалык жебегиле деп бир белгилүү азыктардын саны дайыма айткан менен аны мындай эмне үчүн жебеш керек экенин, ал кандайча организмге таасирин тийгизет экенин көрсөтө албаган үчүнбү, айтор муну жегенди токтотпой эле келе жатышпайбы? Анан сиз ошо иштешкен мектеп окуучуларына көрсөткөн мастер-класста болобу, негизи эле кандай кабыл алып атышат, канчалык ишенип атышат, эмнелер өзгөргөнүн мындай кайтарым байланышта айтып аткан болсо бөлүшүп кетсеңиз. Жакшы. Биз деген 2 жылдан бери ушу 1-июнь балдардын эл аралык күнүнө карата мастер-класс өткөзүп келебиз. Кыргыз Республикасынын билим берүү министрлигиндеги республикалык экологиялык борбор менен бирдиктечи, балдар өспүрүмдөр борбору менен бирдикте мастер-класска катышып келебиз. Ушу быйылкы мастер-класста бир ата-эне келди. Ата-энелер келет ар дайым мастер-класста. Көбүнчө 1-июнь болгондо баягы кички жаштан балдарга ата-энелер кошо келет. Анан алар да ата-энелер да кызыгып, биз да көрүп алалычы деп суранышат, кошо көрүшөт эксперименттик мастер-класста. Анан быйылкы мастер-класста айтты бир ата-эне, ушу баласы жанында экен, силердин былтыркы мастер-классыңарга катышып көрүп кеткенбиз, ошондон бери ушу балабыз жебейт деген жыйынтыкты укканда бизге аябай кубандык, биз ыраазы да болдук. Өзүбүздүн ичибизден туура эле нерсе жасап аткан турбайбызбы депчи. Анан баягы бул болбойт деген нерсе бул бир күндө калыптанып калбайт да, ал нерсечи. Анан өзүбүз деле үйдөн мүмкүн болбойт деп айтерсең, болбойт деп кой эле кайра мындай. Өзгөчө ушу чипсы темасына келгенде өзүн да жыты да ароматтар менен кошуп коет, жыты да аромат болуп, өзүң кошо жегиң келет да, балдар жеп атса дегилечи. Анан ошон үчүн кайра айта бериш керек, ушундай иштерди көбүрөөк жүргүзүш керек деп ойлойбуз да. Ошо бизге да аябай жакшы болду, ошо жакшы нерсе алдык деп, жакшы эле нерсе жасап атыптырбыз деп, жандан тышкары ошо ар дайым эле чогултуп ушундай өткөзүп келебиз. Бирок баары эле ошо мезгилде мастер-класста убактында деген болбойт деп кетет. Андан тышкары эми бул жер студия тар болгонуна байланыштуу көп нерсени көргөзө албайбыз да. Анан ал жакта жытынан бери көргөзүп, ушундай кандай жыт бөлүп чыккандарынан бери көргөзүп беребиз да. Өздөрү микроскоп менен көргөзүп беребиз болгон эмелер. Анан болбойт деп эле кетет, бирок ошо болбойт деп кетет, эми андан ары өздөрү билет да. Бирок быйылкыда ушундай ыраазы болдук, ошо ата-эненин баласы менен келип айткан сөзүнө биз ыраазы болдук да. Чоң рахмат. Биз көбүрөөк аны зыянын бүгүн сөз менен эмес, ошо көрсөтүп бересиздер деп сүйлөштүк элек. Анда эгер сизге кезекти берсек, көрсөтүп берсеңиз. Биз биринчи экспериментибиз, биз көпчүлүгүбүз эле сүйүп, жакшы көрүп жеген куруттан баштайын деп чечтим. Анткени биз курутту кээ бирлер бар, эми аларга да шек келтирбейин, таза мындай таза неме жасалган өздөрүнүн кээ куруттар бар, мисалы ун кошулган, ар кандай неме кошулуп, мисалы көчөлөрдө саткан куруттарды деле айтсак болот да. Биз ошол 2 куруттун эзмесин алып алдык, сууга куюп, биринчи эзип алабыз. Анын үстүнө натрийдин гидроксиди 10% натрийдин гидроксидин кошуп алабыз.
Бирөөсү демек кадимки көчөдө сатылган упаковкада аты жок курут, экинчиси болсо табигый үйдө жасаган курутtu алгансыздар. Курутtu алганбыз. Ушу эки куруттун салыштырып көрөлү дегенбиз. Биздин максат ошондо болгон. Анткени деген биз билебиз, курут эмнеден жасалат? Биз өзүбүз да жакшы билебиз. Сүттөн жасалат. Башы сүттөн жасалат. Сүттөн уютуп, аны өзүнүн процесстери менен куруттун, анан ошо сүттө эмнелер болот? Албетте белоктор кармалат, май кармалат, углеводдор кармалат. Анан биздин негизги максатыбыз ушу кайсы курутту, ушу эки куруттун курамында белоктун курамы, сапаты жакшы кармалган. Жакшы кайсында көбүрөөк бай деген мааниде деген милдетибиз ошону изилдөө. Эки куруттунчу. Биринчи ушул натрийдин 10% гидроксидин кошуп алгандан кийин анын үстүнө жездин сульфатын 1% жездин сульфатын кошуп алабыз. Буну кошкондон кийин жакшылап аралаштырып Эгерде бул эксперименттин жыйынтыгы негизинде көрүп турганыңыздардай эле белокту эгерде ушул биз изилдеп жаткан нерседе биз эмнени изилдеп жатсак да ошо белоктун курамы көп болсо сыя көк түстү жакшы берет. Бул сыя көк түстү жакшы бергени бул ушу белоктун демек курамы, сапаты жетиштүү деген тыянак айта алабыз. Демек биз деген бул эксперименттин аягында ар кандай колдо жасалган эмес, көбүрөөк өзүбүздүн ден үчүн балдарга айтса балдарга айтып дегенде ошо көбүнчө табигый жол менен жасалган куруттарды же болбосо мындай азыр деген эме кандай десем тастыкталган түрдө документтер менен тастыкталган куруттарды жесек бул биздин тамак ашыбыздын зыян эместин, кам көргөнүбүздүн бирден бир бөлүгү болуп эсептелет. Демек көрүнүп турат. Ооба, бул жерден деле байкасаңыздар болот. Бул жакта көк свет мындай ачык түрдө берилген, а бул жакта болсо мындай мутна көрүнүп турат да. Ал эми экинчи экспериментибиз болсо биз өзүбүз эле жакшы көрүп ичип жүргөн натуральный сокторду алдык. Мисалы биз газировка ичпе десек эле натуральный сок жакшы экен деп барып ичип беребиз. Аны дагы мисалы текшерип, составын окуп ушинтип ичиш керек. Мисалы бардык эле натуральный соктун сырттарында С витаминге бай деп жазылган. Ошол С витаминге бай экенин азыр эксперимент түрдө изилдеп алабыз. Биринчи азастан куюп алабыз дагы. Үстүнө бул растворду куябыз кичине тамызып. Негизинде бул эмне үчүн негизинде витаминдерди аныктоодо витаминдер боюнча витаминдер сууда эричүү жана майда эричүү витаминдер болуп бөлүнөт. Жана ар бир витаминдин өзүн аныктай турган шарты болуш керек да. Ал эми биз эмне үчүн С витаминин деп атабыз? Биз Айгерим айтып кеткендей, бул С витамини көп мөмө жемиштердин бар, бул С витаминине бай келет да. Жана ошондой эле ар бир кандай десем үй шартында муну С витамин чын эле С витаминине байбы деген суроого барбы деген негизинде бул үй шартында ушундай изилдеп өзүбүз үчүн үй шартында эле жүргүзүп алсак болот да, С витамини барбы жокпу деген. Аны мисалы ошо үй шартында кантип билсек болот экенин айтып койсоңуз. Айта кетейин. Мисалы биз жаңы эле раствор кошуп алдык. Бул жерден байкасаңыздар өңү түсү өзгөрдү. Бул жакта демек С витамини жакшы эле деңгээлде бар экенин билсек болот. Бул дагы ата мекендик өндүрүштөгү неме сок. Ал эми үй шартында болсо, мисалы ошол эле сокторду алып келесиз үйүңүздөргө. Алып келип туруп кичине йоддон тамызып аралаштырсаңыздар, ал жакта өңү өзгөрөт. Ошол жерден эле байкасаңыздар болот да. Үй шартында деле буну оңой эле жасап алсаңыздар болот. Бул жактан байкасаңыздар анча деле өзгөргөн жок, себеби бул жакта С витаминге аябай деле мындай бай эмес экенин байкасак болот да.
ар түрдүү кошулма. Демек биз алган суусундукта эгер йодду тамчылатканда 1-3 тамчы анын өңү өзгөрүп кеткен болсо ал жакта С витамин жок. Жок, өзгөрсө С витамин бар. Өзгөрсө өзгөрбөсө эч жок. кандай өзгөрүшпөсө мындай демек башка да кошулмалар бар дагы С витаминди сапатын бере турган эме жок. Фиолетовый ушундай цветке өзгөрүп негизи йод тамызганда биз раствордорубуздук да азырчы. А эгерде йод тамызганда ал мындай көгүлт кызгылт болгон мындай өң берет да өздөрүчө. Ал негизи ошол йод менен С витамини экөө экөө кошулганда ушундай цветти беришет да. Ал эми эгерде ал жакта С витамин жок болсо, демек ал жактан жакшы өң бере албайт деген сөз деп айта алабыз да. Анан дагы бир айта кетчү нерсе, мисалы азыр бул жакта студияга байланыштуу бир эксперимент көргөзө албай калдык. Мисалы үй шартында деле сиздер ушул сокту алып туруп, кичине кайнатып көрсөңүздөр, ылдый жагына мындай чөкмөлөр толуп калат да. Значит, ал жакта табигый красительдер да, мисалы өзүнүн ширенин өзүнүн красительдери бар экенин билсек болот, боектору бар экенин билсек болот да. Ал эми ылдыйына чөкмө түшпөй эле ушул бойдон турган болсо, анда ал жакта болсо кандай айтса химиялык краситель кошулган экенин билип алсак болот да. Демек ал жакта кандай айтсам химиялык көп нерсе кошулганын биле алабыз. Ошону дагы үй шартында байкап билип алсаңыздар болот. Демек аны бир аз идишке куюп алып отто кайнатыш керек. Отто кайнатыш керек. Кайнатканда көрүнөт. 5 мүнөттөн кийин эле негизи өзү билине баштайт да. 5 мүнөт бир аз эле кайнатып туруп байкап турсаңыздар өзү эле көрүнүп, ылдыйына чөкмө болуп түшүп калат. Мисалы айыл жергесинде деле компот жасаганда, мисалы өрүктүн ширесинен деле мындай компот жасаганда ылдыйына немеси чөкүп калат го. Ошондойн деле байкасак болот да. Демек ал жакта биз табигый өзүбүз жасаган компоттор депчи. Чоң рахмат. Кийинкиси бул демек ширелер боюнча бүттү. Ширелер боюнча бүттү. Кийинкиси биз бул болсо чипсин алсак болот. Чипсини деле табигый жок үй шартында буну бир аз өрттөп көрсөңүр, аябай жыт чыгат да. Бул жерде ал жерде чындап эле картошканын жыты чыгып атабы же болбосо мындай кошулмалар барбы, ошонун жытын да биле алсак болот да. Анан бул жакка бунусун көрсөтүп кетейин. Мынакей өзүбүз деле көрүп атабыз, абдан майлуу экенин. Майлуулугун мисалы кагаз менен деле акырын басып текшерсек болот. Ичине чипсинин салып туруп эле бассак, мындай майлары чыгат да. Анан бунун үстүнө жана раствордон бир аз тамызганда бул жерде өңү өзгөрөт. А бул жакка тамызганда азыр тамызып көрсөтөйүн. Майдын көбүрөөк чыкканы бул ошо май жана башка химиялыктан өтө көп өлчөмдө кошулганын айткыңыз келип атат, э? Кошулгандан. Бул жактан көрүнөт бекен. Мынакей могу жерде өзү мындай түс берип калды да. Бул жакта демек табигый картошка, табигый крахмал бар экенин биле алсак болот да. Мисалы ошол чипсилерге деле үстүнө жанагы айтып өткөндөй эле йодду тамызып көргөндө ал жакта крахмал менен йод реакцияга кирип өң беришет да. Ал эми ал жакта табигый крахмал жок болсо, анда ал эч кандай өң бербейт. Ошону дагы бул жактан көрүп алсак болот. Мынакей. Буну негизи үй шарт көп ойлошу мүмкүн да, лабораторияларда эле көрө алабыз депчи. Негизи үй шартында деле азыр интернеттин заманы деп айтсам болот. Ар жактан көрүп, ошол жактан кызыгып, карап, өзүбүздүн ден соолугубузду өзүбүз ойлоп, өзүбүз карап алсак да болот да негизичи. Сиздики бүттү, э? Демек ушундай
эксперименттерди силер айтып үйдөн деле көрсөтсө болот депчи. Негизи окуучуларга көрсөтүп атканыңызда алар кандай кабыл алып атышат? Чын эле мындай ойлору мындай дароо өзгөрдүбү же эмне байкадыңыздар мектептер менен иштешкенде? Жана айтып өтпөдү, 1-июнда барганда мен өзүм болдум да ошол жакта. Анан кийин балдарга жанагындай күйгүзүп туруп ошону житин атканда мушто биз деген ушуну жеп атабызбы деп өздөрү таң калышты да. Чындап элечи, мисалы бардыгын айтпайм, мындай табигый эмес депчи. Кээ бирлеринде ушул мындайча айтканда жаман жыттар чыгып жатты да. Анан ошону жыттагандан кийин болду, мен мындан кийин мындай жебейм деп бизге обещание берип кетишет. Эми кийин кандай болуп атат аны өздөрү билет да. Ооба, өткөндө жаңы эле айтты, ошо бир ата-эне келгенден айтты, ошо биздин эксперименттен кийин 1 жылдан бери ошону биз былтыркы жылдан чыкканда да бери жебейт депчи бир отзывду ошону алдык. Бизге ошо да аябай кубандырды да. Негизи бул көбүрөөк кичинекей балдарга таасир берчүдөй экен, мындай алар мунун зыяндуулугун анчалык деңгээлде окуп түшүнө албаса дагы көрүп көздөрү менен көрүп, ошо көздөрү менен көрүп кетишти. Ошондо дагы жебей калганда ыраазы болдук. Анан албетте муну деген мектептерде, албетте сабактарда, биология сабактарында, мүмкүн ийримдер болсо ийримдерде бул эксперименттерди коюп жайылтса көбүрөөк жайылыш керек деп. Жайылып турса, көбүрөөк жайылтып турса, мүмкүн ошондо жыйынтык көбүрөөк болот беле деген ойдобуз да. Сиздер азыр ошо куруттуу жана натуралдуу сокторду, чипсыларды кылдыңыздар. Дагы кайсыларды эксперименттен көрсөтүп негизи жасап көрсөтөсүздөр? Сметаналар, каймактарды алсак болот. Мисалы аппарат бар, ошол менен жашылча жемиштерди деле мисалы немеден супермаркеттен сатып алган жана табигый ошолорду текшерсек болот, витаминдерин. Ушул көп эле эксперименттерди негизи жүргүзүп келебиз. Көп эле эксперименттер жүргүзүлүп келет. Негизи анан экологияга багытына баштап, экологиялык биз ийрим экологиялык багытта аткандайын ушу айлана чөйрөнү булганып жатканына, ушу тамактануунун ден соолукка зыяндуулугуна жараша ушуларды көргөзүп келебиз. Негизинде бирок биз деген мастер-класс болгондо көбүнчө алып барып көргөзөбүз да. Мына бул жакка алып келбедик, анан мүмкүнчүлүк болгондой ушул жерде эле көргөзө турган нерселерди көргөзө алабыз да. А эгерде бизде лабораторияга өзүбүздүн окуу жайга, университетке келсе, өзүнүн институтта лабораториябыз бар да, заманбап. Ошол жактан көбүрөөк көрө алышат. Бизден ачык эшиктер күнү ар дайым өтүп турат университетте, мектептер мененчи. Ошол жерде да, мектептерде ал жакта дагы өзүбүздүн башка түрлөрүн да көргөзө алабыз да. Кызыккан мектеп окуучулары келип турат. Жыл сайын бизде ачык эшиктер күнү болуп турат. Областтардан келип турат, Бишкек шаарындагылар келип турат. Ошолорду көргөзө алабыз да, көрсөтүп турабыз. Чоң рахмат сизерге. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып келатат. Эфир соңунда демек ушундай биз айткандай ачык жайларда сатылган негизи эле мындай азык заттарды алууда эмнесине көңүл буруп, адамдар эмне кылыш керек, ошо кеңештериңиздерди айта кетсеңиздер. Ачык жайларда, негизинде эле ачык жерлерде мында жаңы эле биз куруттанда айтканда ачык нерсени албаганга аракет кылыш керек. Анткени биринчиден ал жакта качан даярдалганы жазылбайт, канча убакыт болду, канча убакытка чейин туруш керектиги мындай мөөнөтү билинбейт да. Бул ачык нерсени эң коркунучтуусу ошол да. Андан кийин кээ бир биз айтып атпайбызбы, мүмкүн булактардан караш керек. Азыр санариптештирүү болуп атпай, көп эле жеткиликтүү болуп атат маалыматтарчы. Булактардан карап, мүмкүн ошо көбүнчө ошо эко деген басымга, экологиялык таза азыктар менен азыктарды колдонгонго аракет кылыш керек. Тастыкталган фирмалардын азыктарынан тамактансак жакшы болот деп айтам мен. Өзгөчө жана мисалы айтып атпайсыңарбы, бул мындай пайдалуу, мындай витамин бар деп маркетинг алдап койсо, жарандар ишенип чын эле С витамин же дагы башка пайдалуу азыктарды алам деп толук кандуу ишенип алгандагы бул бир ката экен да, Ооба, ал негизи ката болот. Мен дагы бир нерсени баса белгилеп айта кетсем, бизде өзүбүздүн продукцияга ишенич жок да. Мен мисалы өзүбүздүн деле мекен
мекенибизден канча деген мындай жакшы өнүмдөр чыгат, ошолорду ата мекендик өндүрүштү деле колдоп, ошолордон деле мисалы ошолорду деле эксперимент кылып жүргүзүп, ушинтип жана айтып өтпөдүмбү? Текшерсеңиздер, ал жакта дагы мисалы табигый жасалгандар көп да негизичи. Ошон үчүн негизи жана айтып өткөндөй эле составын окуңуздар. Составында деле эми алдап ушинтип коюшу мүмкүн, жанагы кичине болсо дагы үйүңүздөрдөн ушундай эксперименттерди көргөзүп, балдарыңыздарга мисалы балдарга жебе деп урушсаң, наоборот ошол нерсени жегиси келет да балдарчы. Анын ордуна ушундай эксперименттерди көргөзүп, ушундай экен десең, бала дагы ошого көнүп, мен ушундай зыян нерсе жеп аткан турбаймынбы деп, ошол көргөн көзүнө ишенишет да балдарчы азыркы убакытта деп айтсам болот. Чоң рахмат сиздерге. Убактыңыздарды бөлүп келгениңиздерге ыраазычылык билдиребиз. Сиздерге ийгиликтерди каалайбыз. Урматтуу Жамааттык медианын көрөрманы жана угарманы, сиз Эл Собол программасынын кезектеги көрсөтүүсүн көрдүңүз. Бул жолу биз зыяндуу азыктарды химиялык реакциялар аркылуу аныктоо ыкмалары тууралуу сүйлөштүк. Бүгүн биздин студияда мейманда Шенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин Табигый илимдер жана туризм институтунун жалпы биология жана окутуунун технологиясы кафедрасынын ага окутуучусу жана экомун илиминин жетекчиси Нурифер Ниязова, ошондой эле аталган университеттин студенти Айгерим Турдалиева болду. Эфирди мен Айгерим Кубатбекова алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуз. Аймак, айыл чарба, билим берүү, ишкерлик, инновациялык долбоорлор, өлкөнүн жана инсандын өнүгүүсү Жамааттык медианын Эл Собол программасында ар шаршемби 13:00 жана жума 12:00. Бизге Facebook, YouTube'дагы Жамааттык медиа баракчалары аркылуу кошулуңуз. Ошондой эле аймактардагы Жамааттык медиа радиолорунан угуңуз.